Үйдөгү ызы чуулардын келип чыгышына келиндердин 3 талымы дейбизби, себеби дейбизби? Биринчиден, сөз укпашы, кабыл албашы. Ушундай принциптеги кыздар бар, ушундай түшүнүктөгү кыздар бар. Такой привет, такой ответ. Муну өзүнүн апасына кылбайт, өзүнүн кайнесине, таятасына кылбайт. Билесизби эмне кылат? Кайненесине кылат. Кайненесине кылат. Каракаты менен биз соло турбаймын дейт. Күйөөсүнө ушундай такой привет, такой ответ кылат. Неге өзүңдүн жакындарыңа кылбайсың? Неге эриң тараптагы адамдарга мындай кыласың деген суроо келет да. Кабыл алганды бил, сөздү укканды бил. Ал эми экинчи маселе бул сөз ташуу. Ошо кайненеңиздин сөзү, кайненем мынандай деди, андай деди деп сөздөрдү мен тонналап торт сатышат, тонналап бумага сатышат. Бирок тонналап сөз ташыган бул келиндердин арасында болот экен. Кайненем мынандай деди, анандай деди деп сөздөрүн жаттап, месине тактап, класста эгер мектепте ошондой сөздөрдү жаттап, сөздөрдү эстеп окуганда азыр аллама болуп кетет эле да ал. Алым болуп лабораторияларда иштеп жүрөт эле азыр, акылаттарды кийип. Бирок неге ошол университетте сактап алган, мектепте сактап алган сөздөрүн кайненеңдикин сактап каласың? Эжеке бир саат сабак өтүп, аныкын сактабайт да, кайненесинин бир сөзүн өмүр бою сактап алат да. Сактап анан бирөөгө жеткизет. Жок, сактаба. Кек сактаба, апаңа ташыба. Сен семьядан ажырап чыктыңбы? Ал кайненеңдин семьясы, ошо күйөөң бар жер сенин семьяң. Аны сыртка эч качан алып чыкпа. Жада калса апаңа дагы айтпа. Не жардам бере алат айтсаң да? Не кыла алат, колдон не келет? Айтпа, сөз ташуу. Ал эми үчүнчүдөн күйөөңдү кордош. Колдош эмес, кордош. Ар кандай сөздөрдү айтып, апаң бүгүн мындай деди, бүгүн мышык менен мышыгымды пиштеди, башка деди, андай деди, мындай деди деп, күйөөңдүн нервин жей берсең, кордой берсең ар тараптуу. Күйөөң дагы сени колдобой коет да. Колдош үчүн сен күйөөң дагы биринчи келген учурунда күйөөңдүн дагы, кайненеңдин дагы бардыгынын проверкасында болосуң сен. Эгер башында жакшы болсоң, күйөөң да билет, бул жакшы негизи бул деп, апасынан да башкасынан да коргойт. Коргошу үчүн сенде өзүңдө дагы кичине бирдеке болуш керек да. Тилиң кайнененин тилидей болуп, 280 километр болуп турса, дагы бирдеке болуп турса, кантип коргойсуң?